Көбүнчө саясат болгондукка карата экономикабыз кескин түшүп кетти. Экономика көзүн түшүп кеткенден кийин биздин мынакей жергиликтүү элибизде ажырым болуп, кээ социалдык баягы незащённый слойлор абдан көбөйүп баратат. Ошондуктан мынакей урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров өзүңөр көргөндөй канча миллион деген долларларды атайын айыл чарбага, айыл желкесине, элге тартуулаган кредит насыя маселелерин өзүңөр билесиңер. Банк аркылуу, микрокредитный компаниялар аркылуу элди абдан эле муктажга киргизип, кыйынчылыкка киргизип койгон убакыт болуп турду. Мынакей бүгүнкү күндө президентибиз биздин алдыбызга дагы өзү дагы аракетин кылып атат. Ошо эки акчанын баары элге жеткендей болсун деп. Бүгүнкү күндө мынакей акыркы күн жакын арада эле Жогорку Кеңешке шайлоо өттү. Шайлоо таза өткөнүнө эч кимдин күмөнүсү жок деп ойлойм мен. Мынакей мен өзүм областын жетекчи болуп туруп, мага президенттин бир эле заданиясы болду. Бир дагы атом ресурс, бир дагы мугалимдер, бир дагы больницанын ишмерлери эч шайлоого кийлигишпей, элдин өзүнүн тандоосу болсун деди. Кудайым буйруп 28 ноябрда шайлообуз тынч, жакшы, ачык, айкын өттү деп эсептейм. Ошондуктан 2 жылдан бери ушу саясат менен жана ушу пандемия менен күрөшүп отуруп, дагы бир жолу кайталып кетейин, биздин экономикабыз кескин кылычып кетти. Азыр бүгүнкү күндө ар бир жерге, ар бир адамга, ар бир биздин жараныбызга муктаж болуп турабыз. Экономика салымга, чакан бизнестерди ачканга бул шарттарды мамлекет түзүп беребиз деп атат. Ал үчүн акча бар,